Арыбаңыздар, достор. Бул суроо дагы өтө орчундуу, өтө көйгөйлүү суроолордун бири. Жылда бул курчуп бараткан суроо. Илимбайке, жаңы жылыңыз менен. Жаңы жыл тосуу арам дегендерге кандай карайсыз? Бир жыл бою арамдан баш чыкпай жүрүп, анан жаңы жылды арам тоспойбуз деп интернеттен кыйын боло бергендерге кандай карайсыз дейт да. Эми бул каяктан чыгып келип атат? Бул жаңы жыл деген жанагы христиандардын майрамы да. Жаңы жылды ошоликилер тосчу. Кыргыздарга дегиле, бул кыргыздарга мусулман эли андан мурун теңирчилерди көздөгөн элге ушу жаңы жыл майрамы бул Советтер Союзу келгенде бизге ошол келген. Советтер Союзуна андан мурун эле баягы христиан күч алып турганда ошондо келген майрам болчу да. Жаңы жыл менен куттуктоо, жанагы Рождество Христово, аны буну тиги Европада болсо ошо тиги Крисмас деп ошолор болот да. Ошо жаңы жылдын аяк жагында келгенде жыл жыйынтык болот да. Баягы биздин кыргыздардын Норус майрамындай эле да. Бирок баягы өтө эле мен айтат элем, ашынган динчилдер бар да. Ашынган динчилдер ошол Норузга дагы каршы болуп келет, жаңы жылга дагы каршы болуп келет, бардык майрамдарга каршы болуп келет да. Мен албетте ал туура эмес деп ойлойм. Кайсы дин болбосун, мусулман дининде дагы, башка диндерде дагы жанагы сабырдуулук дегенди ошол негизги бир өзөгү болуп келет да. Ар бир диндин өзөгү болуп келет. Ар бир динде бар. Ошол иудаизмде да бар, еврейлердин дининде дагы сабырдуулук бар, мусулмандарда дагы сабырдуулук деп келген, христиандарда да сабырдуулук болуп келген. Анан бул сабырдуулуктун жоктугу да. Жанагы барып балаталарды өрттөп ийгендер, өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Бул деген биздин майрам эмес, бул өөн майрам депчи. Эми ошол мусулмандын бүт 99% мусулмандар мусулманчылыкты катуу кармайт деген өлкөлөрдө деле андай майрам бар. Ага мындай кааласаң майрамдай бер, каалабасаң майрамдаба. Эми сенин ошо ички дитиңе, ички диниңе, сенин бир кандай бир ички принциптериңе жатпаса барбайлы кой, майрамдабайлы кой. Эмнеге майрамдайсың? Башкаларга эмнеге тыясың? Башкалар майрамдай берсин. Эмнеге башкаларды сен тыясың? Башкалар майрамдай берсин. Эгерде сен ошону арамдап атсаң, ошол эки динге жатпайт деп атсаң, сен бирөөлөргө тоскоолдук кылып эмне кыласың? Алар ошо менен күнөө кылып атса, алар күнөө кылып атат, сен күнөө кылган жоксуң да, сен күнөө кылба анда. Мындай сабырдуулук деген болуш керек да. Ошондуктан мисалы майрамдайм дегендерге мен мындай деп ойлойм, мен кааласаң майрамдап жүргүл. Керек болсо жанагы христиандардын майрамын деле барып көрүп кел. Ал христиан майрамдарын барып көрүп, ошол жерде чыгып карап келген, ал эме дегенди билдирбейт да, сөзсүз түрдө сен дин алмаштырып кетип христиан болуп кеттиң дегенди билдирбейт да. Ал деген ошолеки ошол жакын кошуналарың болобу, же тиги кесиптештериң болобу, ошолекилердин майрамдарын, ошолекинин дүйнө таанымын көрүп келдиң дегенди билдирет да. Ошондуктан эгерде ушул арам аны майрамдабаш керек, акмактар деп аткандарды мен ойлойм, булардын мээлери мындай тайкы мээ, анчалык өнүккөн эмес, билими тайыз адамдар деп келем да. Мен өзүм деле жаңы жыл майрамын мага маанилүү эмес, таптакыр. Бирок бул мусулманчылыктын негизинде эмес. Дегиле жаңы жыл деп, мынакей жаңы жыл келди, жыл жыйынтыгы деп майрамдаганды мен туура эмес деп эсептегеним, мен ойлойм, күнүмдүк күндү жыйынтыкташың керек депчи, күнүмдүк. Вот эртең менен ойгондуң, эмнени кылдың, кечинде жыйынтыктап, Кудай буйруса мол ишти кыла алдым деп күнүмдүк жыйынтыктап, кечинде ошо чай ичип, жакындарың менен баарлашып, ошентип майрамдап койсоң болот. Менин жеке оюм ушундай да. Мен ошон үчүн мисалы жаңы жылда көп деле анча деле атырылып майрамдабайм. Эми жакындарым отуруп майрамдап аткандан кийин алардын майрамдык маанайын бузуп эмне кылам, силер майрамдабагыла деп алар менен кошо отуруп коем. Бирок мага кадимки эле күндөй да. Кадимки эле күндөй. Ошондуктан анан ошону туруп алып, силер майрамдабагыла элестеткиле, мен жакындарыма ошентип айтып атам. Эмне болот, ошондон эмне жакшы бир нерсе чыгабы? Ошондуктан мен ойлойм, антип эле ашынып эле
ошо радикал болуп эле ашынган эле бир динчил болуп, ашынган эле бир мындай эрежечил болуп кеткендин дагы туура эмес. Таптакыр. Анда минтип айтса болот да, анда тиги дин менен мамлекет башкаруу таптакыр башкача. Сен таптакыр кийлигишпей, алдыгының да саясат, мунун да саясат, мунун да саясат деп ошол динчил адамга айтсаң жакшы көрөбү? Ошону жаман көрөт да, туурабы? Аны айтат да, могу акмак кыз болчу, бул деген динди жаман көрөт депчи. Ал ошондой эле нерсе тиги динчил адам туруп тиги балатыны өрттөп салып анан тиги жаңы жылды майрамдагабы дегенчи. Ошондуктан мен сиздерге айтып кетерим, билимдүү болуп, билимиңерди тайыз кылбай, кенен ойлоп, ой жүгүрткөнгө аракет кылыңыздар. Ийгилик.